Ассаламу алейкум, урматтуу Талас турундары. Талас шаарында жайгашкан бош участогу менен жалпы аянты 30 сотых ушул склад сатка чыкты туугандар. Жолдун эле боюнда жайгашкан под бизнес дарегиңиз көрсөтүп беребиз. Мына ушул бош участок бар, жанында тегереги курчалган. Болжол менен 17-18 сотых чыгат. Ушундай эле дарбаза забору дагы бар. Дарегине көңүл буруңуздар. Талас шаарындагы жаңы салынган УВДнын имаратын билебиз. Ошо УВДнын артындагы эле Коз Шака кеткен жол менен келгенде бул жерде Сороклеттин повороту бар. Ошол повороттон 300-400 метр айдаганда оң жак бетте жайгашкан. Бул складдын территориясы ушул жерден баштап тигил жердеги заборго чейин 30 сотых документтери бардыгы жайында. Ошондой эле туугандар, бул склад мурда фасоль алына турган кампа болчу экен. Биринчи эле ошо фасольго ылайыктап салышкан. Ичин сиздерге тартып берели. Мынакей өзүңүздөр көргөндөй аябай жакшы жасалыптыр, бийик, үстү жабылган, стяжка болгон. Ушул жерде иштетсеңиздер болот. Же болбосо ушул складдын жанындагы бош участокто дагы под бизнес иштетсеңиздер болот. Жолдун боюнда жайгашкан. Ошондой эле шаарга да жакын туугандар. Бул жакта бош комнаталар бар экен. Фасоль сортонго ылайыктап атайын салышкан. Жана жанында дагы экинчи склад бар ушул жерде туугандар. Бул жерде яма бункер бар. Атайын ушул фасольго ылайыктап жасашыптыр. Складдын ичи ушундай туугандар, өзүңүздөр көргөндөй ичи кенен, аябай жакшы жасалган. Ошондой эле бул складдын жанында чоң 2 этаж здание бар. Намазкана деп сыртына жазылып турат. Бул жер мурдагы жумушчулардын ушул намаз окуй турган, тамак аш иче турган бөлмөсү болчу экен. Экинчи этажды сиздерге көрсөтүп берели. Ал эми экинчи этажында ушул кароолчу жашачы дейт. Комнаталарын көрөлү. Бул жакта туугандар 2 чоң комната бар экен. Ошондой эле бул жерге Бешташтан келген таза суу кошулган экен, водопровод. Мынакей бул жана сиздерге айтып жаткан бош участок ушул жерде жайгашкан, складдын эле жанында. Ал эми база боюнча айта кетсек, ээси $150 000 сурап жатат. Ушул видеого номер калтырдык. Кимге кызык болсо чалып байланышсаңыздар болот.